География сабагына кош келиңиздер. Саламатсыңарбы окуучулар? Отургула. Окуучулар, эшикте бүгүн аба ырайы абдан жакшы болуп жатат. Бүгүн марттын канчасы? 23. 23 мартты кандай күн деп ойлойсуңар? 23 март бүткүл метеорология күнү деп белгиленген экен 1950 жылдан баштап. Анда азыр баарыбыз биргеликте сүрөттөрдөн шаарлардын аттарын табабыз. Бул сүрөттө кайсыл шаардын аты катылган? Ким айтат? Карабалта. Кийинки суроону карайбыз. Бул кайсыл шаар? Диана. Балыкчы. Мадина. Чолпон ата. Азаматсың, туура. Кайсыл шаар? Нуриза. Ысык көл. Кайсыл шаар камтылган? Ария. Кара суу. Мен. Ат башы. Менин келечектеги лидерлерим жана окумуштууларым үйгө тапшырма эмне болду эле? Үй тапшырма дүйнөлүк океандар болчу. Кана эмесе балдар, үй тапшырма боюнча экранга суроолор чыгат, ошолорго жооп беребиз. Анда эмесе биринчи суроого көңүлүңөрдү бургула. Эң кичине океан кайсы жана ал кайда жайгашкан? Дүйнөдөгү эң кичинекей океан бул Түндүк Муз океаны. Түндүк Муз океаны Жер шарынын түндүгүндө жайгашкан. Тактап айтканда, түндүк улууларда жайгашкан. Ал көп жылдар бою топтолгон калың муздар менен капталган. Туура, анда эмесе экинчи суроого көңүлүңөрдү бургула. Океандын терең жери кайсы жана анын аталышы эмне? Дүйнөдөгү океандардын эң терең жери Тынч океанда жайгашкан. Аталышы Мариан Коочу. Эң терең чекити Челленджер туңгуюгу болжол менен 11.022 метр. Эң чоң океан кайсы жана анын аянты канча? Дүйнөдөгү эң чоң океан бул Тынч океан. Болжолдо анын аянты 178,7 миллион километр квадрат. Дүйнөдө канча океан бар жана алардын аталыштарын атап бергиле. Дүйнөдө 4 океан бар, ал Тынч океан, Инд океан, Түндүк Муз океан жана Атлантик океан. Океандардын экосистемасында канчадай жаныбарлар жашайт жана алардын кээ бир түрлөрүн атагыла. Океандарда болжол менен 2,2 миллиондон ашык түрлөрү бар. Алардын кээ бирлери 10-15% гана илимге белгилүү. Балыктын түрлөрү медузалар, кораллдар жана деңиз ташбакасы. Окуучулар, тапшырмаларды бир сыйра кайталап алдык. Анда эмесе экранга көңүлүңөрдү бурабыз. Окуучулар, сүрөттө эмнелерди көрүп жатасыңар? Сүрөт боюнча өз ойлоруңарды айткыла балдар. Ария. Таштар менен кургакчылык. Азамат, отур. Мадина. Бул жакта эки сүрөт турат. Бир жагында болсо таза аба, таза суулар, бир жагында болсо таштар жана газдар.
Бул жерде биз атмосферанын булганышын таштандылар, фабрикалар көрөбүз. Ачык турган күн дагы, бир мүнөттө бүркөлдү, шамал болуп дарактар, ары бери бийледи. Бир заматта себелеп, жамгыр жаап баштады, нөшөрлө булам күч алып, акырындап азайды. Булут жылып алыстап, күн жаркырап жылмайды. Балдар, айткылачы, ыр эмне жөнүндө айтылды деп ойлойсуңар? Туура айтасыңар балдар. Анда эмесе бүгүнкү өтө турган жаңы темабыз климаттын өзгөрүшү жана адамдын климатка тийгизген таасири. Дептериңерди ачып, числону коюп, бүгүнкү теманы жазабыз. Белгиле балдар, анда Филиппитинин жардамы менен топторго бөлүнүп алалы. Балдар, азыр ар бирибиз бөлүнгөн топтор боюнча темаларга презентация жасайбыз. Биринчи топтун тапшырмасы климаттын өзгөрүшүнүн негизги белгилери боюнча презентация жасайбыз. Экинчи топтун тапшырмасы климаттын өзгөрүшүнүн себептери боюнча презентация жасайбыз. Үчүнчү топтун тапшырмасы климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери боюнча даярданабыз. Келгиле анда балдар, берилген тапшырма боюнча бүткөн болсоңор доскага илебиз. Биринчи топ бизге берилген тапшырма климаттын өзгөрүшүнүн негизги белгилери. Буда мөңгүлөрдүн эриши, табигый кырсыктар жана адамдын жаратылышка тийгизген терс таасирин чагылдырдык. Негизги белгилердин бири мөңгүлөрдүн эриши, табигый кырсыктар, сел жана жер көчкүлөр. Аба ырайынын кескин өзгөрүшү, күндүн аябай ысып кетиши жана жамгырдын көбөйүшү. Биз экинчи топ, бизге берилген тапшырма климаттын өзгөрүшүнүн себептери. Менин оюмча негизги себептери булар адамдардын артынан калган пластик мусорлар, токойлордун өрттөнүшү, машиналардан чыккан түтүн газдар, ошондой эле фабрикалардан чыккан түтүндөр, дарактарлардын кыйылышы, ошондой эле көмүрдөн чыккан газдар. Топ менен ушул себептерден улам климат өзгөрөт деп ойлодук. Üçüncü top bizge belirtilген тапшырма климаттын өзгөрүшүнүн себептери. Бул сүрөттү эки көрүнүшкө бөлдүк. Биз азыр жашап жаткан жаратылыш жана 2050-жылда боло турган климаттын өзгөрүүсү. Азыркы учурда таза аба, тунук суулар жана таза айлана чөйрө болсо, а бирок 2050-жылдарга барып, биздин айлана чөйрөдө заводдор көбөйөт жана биздин аба булганып, өсүмдүктөрдүн өсүшүнө терс таасирин тийгизет жана суунун булгануусуна алып келет.
Балдар, бүгүнкү берилген тапшырма боюнча презентацияга аябай жакшы даярданыпсыңар. Келгиле балдар, бир аз чарчагандай болуп жатасыңар. Азыр анда экрандан тез айтуу оюнун ойнойлу. Макулбу? Макул. Балдар, азыр ар бир топтон 2ден окуучу чыгат. Бул топтон Максат менен Айбике. Бул топтон Элвира менен Айтоту, Медина менен Ариет. Кандай нерсе баштадык анда? Bir. Eki. Bir, eki. Bir, eki. Bir. Eki, bir, eki. Dayar bolsun Elvira. Altı. Jeti. Altı. Altı jeti. Altı jeti. Azam Elvira otur. Окуучулар, тез айтуу оюнун баарыңар активдүү ойнодуңар. Жактыбы оюн? Балдар, анда сабакты улантабыз. Климаттын өзгөрүшү жана адамдын айлана чөйрөгө тийгизген таасири. Климаттын өзгөрүшү биринчи кезекте адамдын иш-аракетинен өзгөчө атмосферадагы жылуулукту кармап турган парник газдарынан келип чыгат. Климаттын өзгөрүшүнүн себептери. Климаттын өзгөрүшү биринчи кезекте парник газдарын көбөйткөн адамдын иш-аракеттери менен шартталган. Негизги салымчыларга энергетика үчүн казылып алынган отундарды жагуу, айыл чарбасы үчүн токойлорду тазалоо жана атмосферага көмүр кычкыл газын жана башка булгоочу заттарды чыгаруучу өнөр жайлык практика кирет. Климаттын өзгөрүшүнүн аба ырайына тийгизген таасири. 2000-2020 жылдарга чейин урагандардын жыштыгы көбөйүп, андан да кыйраткыч бороондор жана катаал аба ырайы окуялары пайда болду. 2010 жылдан 2020 жылдын аралыгында глобалдык температуранын жогорулашы узакка созулган кургакчылыкка алып келип, айыл чарбасына жана суу менен камсыздоого олуттуу таасирин тийгизди. 2015-2020 жылдардын ичинде жаан-чачындын схемаларынын өзгөрүшү, кээ бир аймактарда суу ташкындарынын көбөйүшүнө, башкаларында суунун тартыштыгына алып келип, экосистемаларды жана жааматтарды бузууга алып келди. Биологиялык ар түрдүүлүктүн кесепеттери. Климаттын өзгөрүшү био ар түрдүүлүккө олуттуу таасирин тийгизип, экосистемаларды бузуп, түрлөрдүн жоголушуна алып келет. Биз эмне кыла алабыз? Климаттын өзгөрүшүн жумшартуу боюнча жеке аракеттер, туруктуу практикаларды кабыл алуу, эт керектөөнү азайтыңыз, жергиликтүү ишембиликке катышуу, климат тууралуу башкаларга билим берүү. Бүгүнкү теманы баарыбыз толук түшүндүкпү? Анда эмесе QZIS платформасы аркылуу азыр тез иштейбиз. Баарыңар телефонуңарды алгыла. Балдар даяр болсоңор, анда баштайбыз.
Балдар, бүгүнкү өтүлгөн тема баарыңарга түшүнүктүү болуптур. Жакшы азаматсыңар. Климатты сакташ үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Бардыгыңар нол баракка өзүңөрдүн ойлоруңарды жазгыла. Жазып бүткөн болсоңор, балуу даракка келип жазганыңарды жабыштыргыла. Азаматсыңар балдар, бүгүнкү сабакка баарыңар активдүү катыштыңар. Анда эмесе үйгө тапшырма "Мен бак тигенмин" жана "Мен таштанды таштабайм" деген темада эссе жазып келебиз. Тапшырма түшүнүктүү болсо, саламатта калгыла.